Assalamu alaikum туугандар, кандайсыздар? Мен китеп окуп атып, бир кичинекей үзүндүсү мага аябай жагып калды. Ошол жерин сиздерге айтып бергим келди. Ал китепте Питер деген бала жөнүндө болот. Питер кичинекей окуучу бала, жашнакай, ата энесинин сүйүктүү баласы, акылдуу бала болот. Анын бир гана кемчилиги ал учурда жашоосу менен жашаган эмес да. Мектепте сабак болуп атканда эшикте ойноп атканын элестетет. Эшикте ушундай ойногондо жакшы эле деп. Эшикте ойноп атканда болсо, каникул болсо сонун эле, каникулда жыргайт элем, мектепке келбейт элем деп. Каникул болгон учурда мектепте сонун эле достор менен ойнойт элем деп. Көрдүңүздөрбү? Ар бир ушул момент, учурун баалаган эмес да, дайыма ойноп атканда өткөн күнүн же келечектеги күнүн элестетип жашоосун өткөзгөн да. Анан бир күнү токойго барып, сейилдеп уктап калат. Бала уктап калгандан кийин жанына аксакал келет. Аксакал келип, ага белек берет. Бир тегерек мындай жипке окшогон тартат. Тартса, сенин минутаң саатка айланат, саатың күнгө айланат дейт. Өзүңө кара, ошол жипти тарт деп. Бала Питер жипти тартканда дароо эле үйүндө болуп калат. Сонун нерсе турбайбы? Мен окуп, кыйналып жүрбөй, дароо эле чоңоюп кетпейинби деп жипти көбүрөөк тартканда, ал бала Питер бойго жеткен, жанында жашнакай сүйлөшкөн кызы бар, бойго жетип калганын көрөт дагы. Сонун белек турбай, мен эмнеге убактымды коротуп отурушум керек, кыйналып дагы деп чоңоюшум керек деп жипти тартканда, балдары бар, аялы бар, апасы чачы агарып, карып калган болот. Ошондагы маанисине, жашоонун маанисине жетпейт, жипти дагы тартып ийгенде, өзү 90 жашка чыгып, карып, апасы жок, аялы жок, балдары бардыгы өзү менен өзү болуп, бөлүнүп, жайланышып, өзү жалгыз калган чал болуп калганда, анан отуруп алып, жашоосун эстейт да. Жашоосун эстегенде мындай кызыгарлык, кызыктуу эч нерсесин эстей албайт да. Же бир дарак отургузбапмын, же бир китеп окубапмын. Менде элестер жок, элестете албайм мен жашоомду дейт да. Кайгырат. Зорго токойго болгон күчүн жыйнап барат дагы. Токойго каршы дагы дарактар курап калган болот. Баягы жаш кезинде, кичинекей кезинде токой жок. Баягы чал жолугат. Менин белегим жактыбы деп сурайт чал. Дегенде Питер айтат, ооба, белегиң жакты, аябай. Бирок мен туура эмес кылыпмын, тез эле жипти тартып, ушул жашка келип калдым. Менин жашоомдо кайгылуу күндөр өткөндү, бирок кайгылуу күндөр менен кошо бактылуу күндөрүм да өттү. Мен ошо бактылуу күндөрүмдү эстегим келет деп айтат дагы. Дегенде чал айтат, аксакал, мен сенин бир эле каалооңду аткарам. Бир каалоо айт деп айтат. Дегенде бала, мени ошо мурунку абалыма келтирип кой, ошо окуучу кичинекей кезиме кайта келтирип кой дейт. Дегенде эле бала көзүн ачып, уйкусурап көзүн ачканда, апасынын үнүн угат. Балам, мектептен кеч калдың, тур деген. Питер аябай сүйүнүп кетип эле, ошол учурдан баштап жаш кезине кайтты да. Ошол күндөн баштап ар бир секундун, ар бир минутун баалап жашап калган экен да. Кыздар, бул менен мен эмнени айткым келди? Биз азыр көп кыздарды көрүп калам да. Эми күйөөм мусорду алып чыгып кетпей койду, кайынсиңдим кружкасын жууа койду, дагы бир кошунам мынтип сүйлөп койду, досум антип койду депчи, көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн кымбат болгон убактыңыздарды, ар бир минутуңуздарды ушундай болбогон нерселерге таарынып, болбогон нерселерге кейип жүрүп жашооңуздарды өткөзүп жибербеңиздер деп айтат элем. Анан дагы мындай да, баягы биз 100 жыл жашасак, 36.500 күн жашайт экенбиз. Биз 100гө чыгат да, бизге эч ким гарантия бере албайт да, чынбы? Эгер биз 80 жашка чыккан болсок, көрдүңүздөрбү, канча кыскарат? Бир 36.000 деле аз эле да, миллион эмес да, миллион күн эмес, 100.000ге да жетпейт экен, көрдүңүздөрбү? 36.000. Мына бүгүн бир күнүбүз өттү, бир күнүбүз болду. Эч качан артка кайтып келбейт да. Баарыбыз баягы карып, ар бир адам өлөт, өлүм бар, бул хак нерсе. Биз жашообузду аркага көз жүгүртүп караганда кандай жашап өттүк? Биздин жашообузда көп жакшы элестер калдыбы?
ошолорду эстеп өзүбүзгө ыраазы болуп, мен жакшы жашапмын деп ыраазы болуп, көз жумуп кете бергенге даяр бололу да кыздар. Ошол мезгилде мен жашоом эчтеке деле көрбөпмүн, жөндөн жөн өтүп кетиптир, эчтекени эстей албайм, жашоом жалаң кайгы, күнөөлүү, таарынуу менен өтүп кетиптир деп, мен туура жашай албапмын деп кайгырып кетпейли да кыздар. Өзүбүздүн жашообузга өзүбүз автор болуп, мындай жакшы нукка бурган аракет кылайлы. Аллахым айтат, жакшылыктын баардыгы менден, жаман нерселер силердин өзүңөрдөн деп айтат да. Биз жаман нерселер деген эмне? Биз оюбузга жаман нерселерди оюп алабыз. Биз көбүнчө адам баласы ой менен жашайт да. Ошо оюбузду жаман нерсеге толтуруп алган болсок, биз өмүр бою жаман нерсе менен жашап өтүп кетебиз да. Эгер оюбузду тазалап, ушу оюбузга жалаң жакшы нерселерди салсак, биз жакшы жашадык деген ойда, эми оюбуз жакшы болсо, биз жакшы жашаган болобуз, жакшы жашаган болобуз. Ошон үчүн ойлоруңуздарды өзгөртүп, жакшы ойлорду киргизип, башыңыздарга ар бир минут, ар бир секундуңуздарды баалап, жашоонун баркына жетип, жашоодон рахат алып жашаңыздар дейт элем. Баарыңыздарга бактылуу жашоо каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.